Assalamu алейкум достор, кандай турасыздар? Бир чакан бир видео тартып коеюн. Бул суроону инвесторлор көп берет да. Же болбосо биздин компанияга тракторду кошуп атпай, ошол адамдар көп берет. Мындай суроону берет. Силер деген бизге жакшы айдоочу таап бересиңерби же жаман айдоочу таап бересиңерби депчи. Эч ким жаман айдоочу баягы трак отургусу келбейт да. Жакшы айдоочу отургуз үчүн биздин компанияда 6 айдан ылдый опыту бар балдарды албайбыз. Только 6 айдан өйдө. 6 ай десек жалаң эле 6 айлыктар келе бербейт. 8 ай, 1 жылдыктар, 1,5, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл деп кете берет да. Анан жакшы айдоочу кандай болот, достор? Азыр мен могу тракты көрсөтөм, көрөсүздөр. Могу тракты бир айдоочу буга чейин айдаган. Бул трактын ээси бизге 2 трак алып келген, бул 3-чү трагын кошуп атат. Муну дагы бир айдоочу айдап жүргөн да, чынбы, бир компанияда. Карагыла, кандай состояниеде. Амортизаторду көрдүңөрбү? Амортизатор ичинде майы агып бүтүп, уже чирип калыптыр, көрдүңөрбү? Тешик. Дагы жакшы, бул Кудай сактаптыр да, вестейшн же болсо полицейскийлер токтоткондо муну көргөн эмес го дейт. Могул жеринде дагы, могу амортизатор дагы азыр кантип көрсөтөм, жакыныраак көрсөтөйүн, тешилип калыптыр, көрдүңүздөрбү? Көрдүңүз, тешик. Ушул акыбалга чейин айдаптыр да айдоочу. Ушундай айдоочудан Кудай сактасын. Ушундай айдоочудан Кудай сактасын. Мына азыр могу амортизаторду көргүлө. Чирип калыптыр. Уже майлар агып бүтүп, куп-кургап, уже чирип бүтүптүр. Брейк шустары жок калыптыр. Тормозду басып атып, уже брейк шустарын да алмаштырып аптыр. Булардын 4 брейк шустун алмаштырыш керек, 4 амортизаторду алмаштырыш керек. Брейк шустар могу барабандарды жеп салды, барабандарын алмаштырыш керек. Анан баягы эме кээде жуудуруп туруш керек да трактычы. Ол тракты канча жыл мурун жуудурган деп ойлойсуңар я? Май, сай. Андан кийин дагы көрсөтүп коеюн. Могу дөңгөлөгүнөн май агып атып, уже билбейм, монун ичинде май калганбы? Капкара болуп туруптур. Караңыздарчы. Май. Капкара май. Уже кургап калыптыр, катып калыптыр. Азыр астынан майын алмаштырыш керек да. Биз деген ушундай трактордун майын 20 000 майлды алмаштырабыз. Мунуку почти 40 000 болуп кетиптир да, 38 000 болуп кетиптир. 38 000ден бери майын алмаштыра элек. Анан мотор стук береби? Могу мостордун майында уровень текшериш керек, толтура жерин текшериш керек да. Мына тракты деген Алмаз Байкенин трагы, же болсо Нурландыкы же Кубандыкы деп эч качан аяшпайт. Бирөөнүн трагын аябайт. Ал аренда калабы, процентке иштейби, даңгыратып эле айдайт да. Болгону жакшы айдоочу күн сайын PTI жасап, жана pre-trip inspection деп коет. Трактын состояниясын карап турат. Эгерде бир жери бузулуп же алмаштырыш керек болсо, убагында айтат. Fleet менеджерге айтат. Трактын майын убагында алмаштыралы, май агып калды, алмаштыралы, амортизаторун алмаштыралы деп айтып турган эле айдоочу жакшы да. Могул айдоочу кандай айдоочу деп ойлойсуңар да? Даңгыратып эле айдап жүрө берген да. Талкаланабы, талкаланбайбы, түшүп калабы, айрылып кетеби, баары бир да, бугачы, баары бир болчу да. Эгерде могу жакшы айдоочу болсо, кадимкидей эле айдамак, даңгыратып эле айдамак, бирок убагында карап турмак да. Күн сайын эртең менен PTI жасаш керек. Дөңгөлөгүнүн желин текшериш керек, амортизаторлорду караш керек, май аккан жери жок бекен, брызговик түшүп калган жок бекен, могу подушкалардан воздух чыкпай элеби деп баардык нерсени караш керек, светтери күйүп атабы деп. Эгер бир жерин жасаш керек болсо, сразу флит менеджерге чалып, жасаш керек деп айткан айдоочу мондай айдоочу да. Мондай айдоочу ошондой болот. Өзүңүздөр көрүңүздөр. Мына көп мекендештер суроо берип атасыңар, мен ошого жооп берип атам. Азыр биздин компанияда дагы абдан көп да инвесторлордун трактору. Анан биз айдоочуларды эметип атабыз, таап берип атабыз, айдоочулар жүрөт, анан зымга тарткандай түз эчтеке жок да. Өйдө болуп турат, ылдый болуп турат, өйдө болуп турат, ылдый болуп турат. Траковый бизнес өзү нервный жумуш да. Анан балдар жолдо жүрөт, алыс жолдо жүрөт. Анан бир жерин жасатыш керек болуп калат. Анан жасатсак, анан кээ бир мекендештер таарынып калат. Эмнесин жасатып атасыңар, эмнесин эле жасатпай эле койбойсуңар деп. Жасатпаса трак жүрбөйт. Жасалбаган трак жүрбөйт, достор. Азыр майын алмаштырабыз. Кадойлорун карайбыз. Брейк шустарын карайбыз. Мына достор ошондой. Убагында мояка деген сальдодон шприц менен эметип туруш керек.
карай турган жерлери көп. Тасолдун уровенин караш керек. Буякта гидравликанын майлары болот. Могу фильтрлерди убагында алмаштырыш керек. Көп жасай турган жерлери көп да, достор. Жасай турган жерлери көп. Ана мен ичин бүт бар мусор болчу, мусорларын бир алып чыктым. Бул тракты жолго чыгарыш үчүн, достор, жолго чыгарыш үчүн ичи тышын зыңкыйта жууш керек. Зыңкыйта жууш керек. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн азыр. Кээ бир мекендештер ишенбеши мүмкүн. Азыр караңыздар, көрдүңүздөрбү? 487 кезинде алмаштырыптыр. 487 миң кезинде алмаштырыптыр. А трак болсо 525 деп турат да. Экөөнүн айырмасы 38 миң. 38 миң айдаганда мотор стук берип коюшу мүмкүн. Анткени ушундай трактор 20 миң жүрөт. 20 миңден 2 жол алмаштырганда почти 40 миң да. Бул деген бир сезонду өткөрүүгөн да. Мотор стук берсе, моторду билесиңер, 25 миң. Анан айтып коеюн, биздин компанияда дагы инвесторлордун трактору көп. Анан ал инвесторлордун жумуштары дагы зымга тарткандай жүрбөйт. Кээде ылдый болуп калат, кээ бирде ылдый болуп калат, кээ бирде таарышып кетебиз, кээ бирде урушуп кетебиз. Аябай катуу нерседен өткөндө Нью-Джерсиден бир инвестордун трагыны мотор стук берген. 25 миң долларга жасалып чыкты. Дагы бир инвесторубуздун коробкасы бузулду. Эми коробка бузулат да. Жолдо кетип баратып коробка бузулду. Товинг чакырдык. Товинг менен апарып, коробкасын 3 күн жасашты. Бир мексиканецтердин шабына апардык. 6,5 миңге жасап берди да. Биз ошондойлорду где-то 3,5га жасасак, алар деген 2 эсе жасап берет. Ошон үчүн кайсы компаниянын шапы жок болсо, трак компаниянын шапы жок болсо, ушинтип трактор калчылдап калат да. Калчылдап. Убагында жасалбайт, убагында май алмашылбайт, жүрө бер. Анан ошентип анан талкаланат да. Ошон үчүн биз эмнеге могу шапты ачып, тиякта бир трак турат, мыякта бир трак турат, мыякта турат, эшикте да трактор турат. Күн сайын дети 15-20 тракты эмнеге жасап атабыз? Убагында жасап туруш керек. Убагында акча кетирип туруш керек. Убагында жасап турсаң, анан трагың иштеп жүрө берет. Мына могу амортизатор иштебей калгандан кийин башка ходовойлор талкалады да, чынбы? Чирип түшүп, ичиндеги майы жок калып, уже чиригенден кийин ходовой башка ходовойлор талкалады, амортизатор иштебегендиктен. Тормозной колодкалар жок калып, барабанды талкалады. Лишний расход. Эгерде убагында алмаштырганда, азыр 2 эсе арзаныраак болмок да ремонтучу. Биз мыяктан жасашыбыз керек. Ар бир тракты. Мына могу тракты бизге кошту. Мул тракты идеально кылып жасабайынча биз жолго чыгарбайбыз. Кээ бирлер бизге трак алып келип калат. Трак алып келип калганда ремонтун эле 9 миң кетип калат. Ремонтун эле 5 миң кетип калат, 4 миң кетип калат. Кетириш керек. Дөңгөлөктөр, лысый дөңгөлөктөрдү алмаштырып, баягы айдоочуну тапкандара биз табабыз да. Айдоочу сүйүнүп, ошол тракка отуруп, айлап иштеп, бузулбаш керек да. Анан кайра келгенде оңдоп турабыз, кайра чыгарып турабыз. Арзан болот. Эгерде жолдон бузулса, 2 эсе, 3 эсе кымбат болот. Дагы бир инвесторубуздун 24-жылкы трагы Аризонада кетип баратып, кечинде радиатор жарылган. Ошо радиаторду, по-моему, где-то 3,5 миңга жасатты да. 3,5 миңга жасап, жолго чыгып кеткен. А биз болсо, эгерде бул жакта болгондо, аны билбейм, а может 2 миңге бүтүрмөкпүз. Жумуш, полный жумушунчу. 1,5 миңге кымбат болуп калды. Ошон үчүн көптөгөн мекендештер айтат, айдоочуңар кандай айдоочу табасыңар, биз билбейбиз кандай айдоочу экенин. Адам катары да, жакшы кишиби, жаман кишиби, самый главный биз опытына карайбыз. Опытына карап алабыз. Анан ар бир инвесторго мен айтам да, ар бир инвесторго айтам. Ошол Телеграмга кошуп атабыз, айдоочунун Телеграм каналына кошуп атабыз. Киргиле, айдоочу менен таанышкыла, айткыла дейм. Алдыгы менин трагым, мен Кыргызстанда жашайм. Менин трагымды жакшылап карап бер деп. Улам бир жумасына бир жолу, айына бир 2 жолу сүйлөштүргүла. Айына бир жолу хотя бы ошо айдоочуга айткыла. Алдыгы менин трагым бир сыйра PTI жасап туруп, камерага тартып, жана брейк шустарын көрсөтүп, амортизаторун көрсөтүп, мотор жагын көрсөтүп, бир сыйра круг тегеренип, дөңгөлөктөрүн көрсөтүп, мага жиберип тур деп айтыш керек да. Айдоочу жибериш керек. Анан кээ бир айдоочулар бар. Эмнеге жиберем, мен аны менен сүйлөшпөйм. Эмнеге сүйлөшпөйсүң? Сен бирөөнүн трагын айдап атасың. Айдагандан кийин ошого отчет берип турушуң керек да. Хотя бы айына 1 жолу, 2 жолу өзүң эле видео тартып, аксакал кандайсың? Жакшысыңбы? Сен трагыңды айдап атам, сонун айдап атам. Деп жиберип турсаң, ал күн сайын башты ортуп чала бербейт да. Анан кээ бир айдоочулар бар, ушундайчы. Эмнеге мен трактын ээси менен сүйлөшүшүм керек? Эмнеге сүйлөшпөйсүң? Сүйлөшүшүң керек. Ошондой достор, ушундай акыбалга алып келбегиле. Айдоочуларга да айтыш керек да, көп айдоочулар бар.
бул трактты силерге бирөө берип атат, аманат катары берип атат. Ошол трактты айдап силер акча тыйын таап атасыңар. Акча тыйын таап аткандан кийин, пожалуйста, ошол трактты жакшылап карап, убагында оңдотуп, жакшылап карап бергиле. Эгерде карабасаңар, тракт бузулса, өзүңөр жолдо каласыңар. Кээ бириңер процентке иштеп атасыңар, кээ бириңер арендага иштеп атасыңар. Айырмасы жок. Трагыңар бузулду, жолдо каласыңар, эч кандай гроз чыкпайт. Эгерде тракт шуулдап жүрүп турса, гроз чыгат, өзүңөр дагы акча табасыңар, компания дагы, анан тракттын айдоочусу дагы акча табат. Ошон үчүн бирибизди түшүнүш керек. Ар кандай 5 кол тең эмес. Сопсонун айдоочулар бар. Вообще 100% мондай айдоочулар бар. Орточо айдоочулар бар. Анан такыр болбогондой айдоочулар бар да. Бирдеме деп айтсаң эле, баягы эки сөз айтат, бирдеме деп жакшыраак сөз айтсаң эле эки сөз айтат да. Ошондой айдоочулар да бар да. Андай айдоочулар менен далай урушкам. Баягы сабырдуу болоюн дейсиң, баары бир сабырдуу боло албайсың кээ бир айдоочулар мененчи. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Ушундай акыбалга жеткизбеңиздер, достор. Мен көрүп алып, аябай жаным кейип кетти да. Дөңгөлөктөрү вроде жакшы экен. Могу тракты деген хажайынга айтып, могу тракты биз жуудурмайынча чыгарбайбыз. Таптаза болот. Жолго чыгарда могу мизилдеп калат, жылтырапчы. Таптаза жылтырап, рамасы, ичи, тышын бүт баарын жеңилдетип, могу эмелерин алмаштырып, моякта сыйылдарын алмаштырыш керек го дейм. Могу майлардын баарын кетирип, жууп тазалап, анан могу амортизаторлорду алмаштырып, бирек шуздарды алмаштырып, кычыратып чыгарабыз да жолго. Ошондой, достор, моякта дагы бир тракттын головкасы жасалып атат окшойт, головка бу. Мына, көрдүңүздөрбү, могу деген элчинин жасаган кете канчанчы? 18, 20? 20га жетейин деп калдык, Кудай буйрса. Мына могу тракттыкы. Мына головкасы чечилди, бул болсо анан алмашылып келип, гарантиясы менен 1,5 жылдык головка келип отурат, жолго чыгат. Ушундай, достор. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар.